карантин убагында кичине баш тез алдырып, чач тез алдырайын деп чечтим. Белгилүү ырчы Нурлан Насип атамекендик шоу-бизнестин өкүлдөрүнүн арасында челлендж уюштуруп, Инстаграмдагы баракчасына видео жарыялаган. Ал карантин учурунда чачты кырып салууга үндөп, бардык кесиптештерине жана кыргызстандыктарга бул эстафетаны узаткан. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Мындай креативдүү идеяны ырчы Данияр Эрматов жана башка шоу-бизнес жылдыздары колдошкон. Ал эми Бишкек шаарынын тургуну Аскарбек Камчиев карантин учурунда чачын кырдырып салууну чечип, интернет айдыңында уюштурулуп жаткан челленджге кошулган. Дүйнөдө анын ичинде биздин өлкөдө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу ар бир жаран азыр үйдө отурууга мажбур. Мындан улам каармандагы карантин учурунда убакытты текке кетирбей пайдалуу өткөрүүнү чечип, балдары жана жубайы менен биргеликте китеп окуу челленджин уюштурду. Дүйнөдө ошонун арасында Кыргызстанда болуп жаткан өзгөчө кырдаалдан улам биз да үйдө отурабыз. Үйдө убакытты жакшы колдонуу максатында күнүгө үй бүлө менен жок дегенде 1 саат китеп окуу челленджин баштаганбыз. Ошону Facebook баракчамдан күнүгө сүрөт жүктөп турам. Мурда дагы ушундай ойдо күнүгө жок дегенде 40 мүнөттөн китеп окуйлу деп аракеттенчүбүз. 1-2 күндөн кийин үзгүлтүккө учурап калып жаткан. Азыркы убакта үзгүлтүккө учурабай карантин башталгандан бери уланып келе жатат. Сиздерди дагы ушул челленджге кошулууңуздарды суранабыз. Каарман жөн гана китеп окуп тим болбостон бул нерсеге креативдүү көз караш менен карап, чүрпөлөрүнүн арасында китеп окуу боюнча жарыш уюштурган. Карантин убагында кайсы баласы канча китеп окуп бүтөөрү өзүнө да кызык болуп жаткан кези. Менин 4 балам бар. Ошо 4 баламдын арасында жарыш уюштурганмын. Карантиндин аягында ким эң көп бет китеп окуган болсо, ошого белектерди берем деп айтканмын. Азыр китеп окуу убактынан сырткарыдагы алар өздөрүнчө китеп окуп атышат. Мен карап аларды сүйүнүп отурам. Бул кызым менин кичине кызым. Бул Сарит бала бакчага барат. Бирок тамгаларды тааныйт. Бул дагы окуп бүтүрдү. Бул китепти окуп бүтүрдү. Анан көбүнчө сүрөт тартат. Математикадан сандарды кошуп, кемитип үйрөнүп атат. Үйдүн кожойкеси Айзада Закированын айтымында балдары бул нерсеге олуттуу карап, күн сайын китепке болгон сүйүүсү өрчүп жатат. Учурда кырдаалга байланыштуу убакытты текке кетирбей, балдарыбыз менен китеп окуп баштадык. Ошондой эле мен байкадым, балдарым китепке кызыгып, өз алдынча дагы көптөгөн китептерди окуп башташты. Сиздер дагы китеп окуганга чакырам. Адабий жана дүйнө таануучу китептер, ал эми бөбөктөр үчүн жомоктор. Айтор бул үй бүлөнүн ар бир мүчөсү өз табитине жаккан китептерди окуу менен алек болушат. Алар күнүгө чогуу отуруп китеп окуу үчүн 1 саат убактысын бөлүшөт. Балдардын айтымында карантин убагы алар үчүн абдан пайдалуу болду. Карантин убагында убакытты текке кетирбей, биз үй бүлөбүз менен китеп окуу челленджин баштаганбыз. Сиздер дагы челленджге катышыңыздар. Мен дагы карантин учурунда көптөгөн кызыктуу жомокторду, китептерди окудум. Силер дагы ушу челленджге кошулгула. Биз үй бүлөбүз менен күнүнө 1 сааттан китеп окуп жатабыз жана бул бизге аябай чоң пайдасын тийгизди. Ушул челлендж башталгандан бери мен 3-4 китеп бүтүрдүм. Эске салсак, өзгөчө абалдын мөөнөтү 30-апрелге чейин узартылды. Эми кыргызстандыктар дагы 2 апта сабырдуу болуп үйдө отуруусу керек. Эгерде сиздер дагы үйдө эмне менен алек болооруңузду билбей жатсаңыздар, анда дал ушундай пайдалуу челлендждерге кошулуп, убакытты пайдалуу өткөрүңүздөр. Алина Бактыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.